Алмаз Исманкулов деген көз доктор бар. Кыргызда рекламасы күчтүү. Улуттук университеттин зданияларын залогко коюп, 30 миллион доллар кредит алганы чынбы? Чын болсо эмне болуп бүттү ошол? Жусупбек Урмач, биринчиден билесиз, эл арасында мен менен Исманкуловдун ортосунда резонанс болуп, кандай гана сөздөр болуп, эмчиндегенде бардык жерде токтоп калган. Бирок азыркы кезде прокуратурадан ошол иш козголуп, мен ойлоп атам, бүт бардыгын биздин азыркы бийлик айткандай төлөп алып төлөт кой. Себеби мен министр болуп келгенде төлөбөдү, ошону айтсаңыз. Жок, төлөбөй элек. Мен министр болуп келгенде ошо Кореядагылар ошону төлөтмөйүнчө биз менен жакшы мамиле кыла алган эмес. Получается, мамлекеттик зданияны чет мамлекеттик компанияларга залогко коюп, кредит ала берсе боло береби? А Байкуш өзүнүн үйүн залогко коюп 1 миллион сом алып камалып отурат. Эмне үчүн мындай реакция болбойт? Администрация президент тараптан да. 2000-жылдары ушундай болгон экен. Азыркы кезде мен ойлоп атам, болбойт го. Эми акыркы мен сизге жанагындай